Assalamu alaikum урматтуу мекендештер, урматтуу Нуркейджи YouTube каналынын катталуучулары. Көңүл буруңуздар, мен сиздерге жумуш таап койдум. Кандай жумуш деген ой пайда болгон болсо, могу көрүп турган автобусту көрүп атасыздар. Мен мурдакы видеомдо сиздерге сөз бергенмин. Ушу автобуста иштеген менин таанышым бар. Ошонун өзүнүн оозунан мен сиздерге так маалымат алып берем деп. Андыктан муногу менин бөлөм. Азыр мен бу кишини 1 сааттан бери күтүп турам. Мына көрдүңүздөр, колун көтөрүп өтүп кетип атат. Линияда бу киши азыр. Мен сиздерге азыр жайынан толук маалымат алып берем. Азыр бул көрүп турган зданиянын арт жагында ушул автобустун стоянкасы бар. Анда эмесе кеттик туугандар. Мен видеону өчүрбөйм. По факту маалымат алып берем сиздерге. Достор, андыктан кимде-ким видеону биринчилерден болуп көрүп аткан болсо, сөзсүз түрдө подписаться кнопкасын басып, бизди колдоп коюңуздар. Эгерде кимде-ким ушу автобуста иштейт элем, ушул жактан пенсияга чыгат элем дегендер болсо, калтырбай видеону аягына чейин көрөбүз, достор. Мына, мен кетип атам, мен ременимди тагып алайын. Болбосо кулак мени жейт. Мына остановкага токтоду. Азыр аркасынан барабыз дагы, сиздерге жакшылап ушу автобуста кандай иштейт, кандай графикте иштейт, жана кандай документтер керек биздин кыргыз жарандар ушундай автобуста иштеш үчүн мен сиздерге толук маалымат алып берем. Көрүп турасыздар, 203 маршруттук линияда экен. Муногу автобуста мондай борт номер деп көрүп атасыздарбы? 17, 13. Аха, дальше бизге кирпич экен, достор. Биз ал жакка кире албайбыз. Машинени мен мондай эле бир жерге коеюн дагы. Дальше сиздер үчүн барып маалымат алып берейин. Так, машинени каерге коебуз? Бул жерге койсок пешеходный зона дейт. Так, артка кайтабыз, достор, жанагы жака. Бул жерде, могул жерде место бар экен. Так, арттагы таксини өткөзүп берейли дагы. Мына, достор, кеч киргендигине карабастан, мондай жаан болуп аткандыгына карабастан, мен сиздерге ушу автобуста иштеген бөлөмдөн толук маалымат алып берем. Андыктан мени да колдогонду унутпаңыздар. Подписацияны басып, коңгуроочону басканды унутпаңыздар, достор. Так, бул жерге акырын киребиз дагы. Машинени коебуз. Аваринканы өчүрөбүз. Машинени өчүрөбүз. Артта эч ким жокпу? Машинени сөз түрдө жабыш керек. Себеби ичинде документтер бар. Так, көрүп атасыздар. Мына, өзү автобусный стоянкаларга момундай кирпич коюп койгон. Жөнөкөй гражданский автоунаалар киргенге тыюу. Запрещен знак. Тыюу салынат. Көрүп атасыздар. Мен кирип баратам. Ногу турган бүт ушу шофёрлордун машинеси. Каршеринг. Охо, бул жагы аябай чоң стоянка экен. Биздин кыргыз жарандар дагы бар окшойт. Ногу турган көрүп турасыздарбы? Ошол точно кыргыз. Автобуска чыгып кетти. Гармошка. Так, кайка койду? 203. 203 маршрутту каттам десек дагы болот. Мына, туугандар, гармошка автобус ушундай болот. Көрүп атасыздарбы? Мына да чабуулдап дагы бирөө келди. Пароз, охо. Сонун. Мындай иштегендер вообще сонун. Здравствуйте. А что за съемки? Да просто так. Кетип атабыз, достор, көрүп атасыздар. Тиги жака кетип калган окшойт. Же бул жакта, мына, таптым. Ассаламу алейкум. Кандайсыз беле? Жакшыбы? Ден соолук. Келип калдыңызбы? Не айланып жүрөсүз салондо? Салонду текшериш керекпи? Келгенден кийин машинанын ичинде бирөө жарым акча калтырып кетпеди. Келип текшеребиз салондорду, полный. Биз да бир карап чыгайлы, достор. Көрүп атасыздарбы? Ушундай болгон автобуста иштейт экен мынакей. Чыккан пассажирлар картасын ушул жака тийгизеби? Анан жанагы текшерүүчү каяка отурат беле? Но арт жагына жанагы эмелер олтуруп алат го. Алар көчөдөн чыгабы? Камерадан карап турат болуш керек алар,
мына достор, көріп отырсыздарбы? Hazır avtobusты өчүрөт окшойбуз. İçinde biraz катуураак үн угулат экен, ошого биздин үнүбүз угулбай калат. Мына эшик жабылды. Бул жагы мына салондун светин күйүңүзчү беле. Мынакей достор, көрүп атасыздарбы? Ушундай автобус. Ногу немеси коробка, немеси мынога окшойт, а? Коробка передача. Коробка передача, мыногу эм дейт, бул нейтральный РД. Полный камера орнотулуптур, достор. Мына камера жакшы көргөзбөйт экен. Так, ушундай туугандар, анда эмесе биз кең бөлө мына жака олтурайыл дагы. Бизге кичине маалымат берсеңиз, биз ушу кыргыз жарандарга, өзүбүздүн мекендеш бир туугандарга кичине болсо дагы багыт берели, ушу автобуста иштейм дегендерге. Сиз дагы, мен дагы ушу Москвага келип автобуста иштейт элем дегендерге кичине багыт көрсөтүп койсок жакшы болот. Бул не кылтасыз азыр? Мен маршрут переключение кылып атам. Ушундай карталар менен кылабы, атайын, э? Бул деген сен ушул жака иштедиң деп чыгат да. Азыр өчүрүп атасызбы кайсы бир убакка чейин? Жок, азыр мен 203 маршруттан 13 маршрутка өтүп атам. Башка линияга өтүп атасызбы? Мына туугандар, көрдүңүздөрбү? Мындай силер дагы карталарды алып алып, маршрутту өзүң тандасаң да болобу негизи? Жок, маршрутка контордон наряд коет. Сиз ошондо жөнөкөй айдоочусузбу, же старший, же бригад, же старший бригад дегендей? Мен маршруттун бригадири болом. Маршрут ошол канча бала иштейт, ошол канча баланын үстүнөн мындай бригад класс? Бригадда 7 выход бар ночной маршрутта. Ошолордун үстүнөн бригад класса. Эми бригад кылганда сиз кандай ал балдардын несине жооп бересиз? Же балдарга жооп бербейм, жолдо ситуацияны карайм. Жолдо кайсы светофор бузулуп калды, кайсы жерде авария болду, ошону бизде эми галанас бар, галанастан диспетчерлер тарап турат. Галанасы бул GPS, мындай айтканда. Диспетчер да. Ошолор карап турат, ошолорго айтып турсаң керек, ушул жерде ушул светофор иштебей калды десең, тигилерге айтсаң, алар болсо эмени чакырып берет. Ремонт кылган кишилерди чакырып берет. Анда эмесе бөлө ишти баштасак. Бияк менин бөлөм болот, туугандар. Аты Гүлбай. Так, бөлө, айтыңчы, автобуста иштегениңизге канча жыл болду? Автобуста иштегениме 2017-жылдан бери иштеп атам. Мына Кудай кааласа, быйыл 6-жыл, 5-жыл. 5-жыл кетип атат, да? Анан мисалы кандай эмелер бар, графиктер? Ден, ночь дегенде. Сиз ночной сменадасыз, да? Мен ночной сменадамын. Денде 2 смена болот. Эртең мененки, анан кийин обедтен кийинки. Анан кийин эртең менен чыгып кичичен катуураак сүйлөриң бөлө, угулбай калат, жакшы угулбай калат. Көрүүчүлөргө даң сүйлөң, ачык айкын болгондой беле. Сиздин зарплатаңызга чейин видеонун аягында айтасыз. Сиз айтасыз. Ночь бар, дем бар. Ночь бар, дем бар, Анан мисалы ушу биздин жарандарга ушул автобустук, маршруттук автобуска кириш үчүн кандай документтер керек? Так, бул автобуска Мосгостранспортко кириш үчүн документ деген өзүңдүн документтериң, эмне документтериң болсо ошолордун баардыгы керек биринчи очередь. Мисалы Кыргызстанда жүргөн, мен барат элем, иштейм деген ушу биздин жарандарга биринчи ошол жактан Кыргызстандан кандай документ керек? Ошодон баштап. Кыргызстандан келе турган болсо, Кыргызстандан обязательно эме алып келиш керек. Соттолбоду деген документти ал эки эле жерден берет, менин билишим боюнча. Бирөө Бишкекте, бирөө Ошто. МВДдан берет. Бишкекте кайсы жерден дей турган болсоңуздар, достор, мен билишим боюнча Держинка, Перескайт, Фрунзе болуш керек. Ошол жерден турулагандар болгон. Анан бул жакта жүргөндөргө дагы деле ошол Кыргызстандан соттолгон өзүн мекенинен алдырыш керек ошондо. Анан калган документтерди бул жакта дагы соттолду деген керек болот. Бул жактагысы оңой эле, через МФЦдан бүт барып турласа болот. Документти даярдаган бесплатно, эч акча коротпойсуң. Снилс, иненен дегендердин баардыгы керек болот. Баардыгы керек болот. Анан жанагы сиз ушул линияда иштеген кыргыздар дагы барбы? Так, ночнойдо кыргыздардан азыр бирөөсү бар, азыр келет, 1,5 саатта келип калат.
Негизи паркта кыргыз көп. Кыргыздар көп, а? 30-40 кыргыз бар. Мындай баягындай мурда кыргыздар российский паспорт менен кирип атат эле. Мурдарагы. Азыр эми өзүбүздүн эле ушу Кыргызстандын паспорту, өзүбүздүн жарандык паспорт менен эле ошол биринчиден Кыргызстандан соттолбогон деген справка, андан кийин калган документтер полный бул жактан бүтөт. Туура түшүндүңбү? Ушундай экен. Көрүп атасыздар достор, эгерде Москвага келип, ушундай автобус айдайм, автобуска ишке кирем десеңиздер, документтерди уктуңуздар. Анан бөлө канча саат иштейсиздер? Так, саат меники бүгүн азыр айтып бермен, расписаниени көрүп. Полный кагазда кандай болсо, ошондой айтың бөлө. Мындай айтканда, как она есть. Көрдүңүздөрбү достор, мына водительдин отдельный ишиги бар. Бул жака эч ким киргенге болбойт. Бүт камералар орнотулган. Мындай 9 камера бар. 9 камера бар, автобус боюнча. Буякта жүргөн кыргыз мекендештерге дагы айтып кетерим. Маш автобуста жүргөндө правонарушение кылбагыла, все равно бүт запись болуп турат. Бүт запись болуп, эгер нарушение кылсаңыз, мына көрүп турам, тегинде дагы бүт жазылып тур. Бүт эле жери камера фиксация бар, туугандар, көрүп атасыздар. Биз машина маршруткага, автобуска отуруп алып, андай туура эмес иштерди кылсак же могу чыккандан кийин ногу немеге терминалга картабызды тийгизбей, төлөбөй отуруп алсак дагы полный ушунга окшогон административный нарушениялар бүт көрүнүп турат. Так, сиз бүгүн кайсы саат иштедиңиз ошондо? Бүгүн мен азыр манада иштедим, 203 маршрутта. Көмөтөтө 3 групп кылдым. Азыр эми жана айткандай N13 маршрутка өттүм. N13 өттүңүз, а? N13'te saat 24:00'da баштайм. Баштайсыз. Канчага чейин? Ошону менен 5-тен 21 өткөндө кайра ушул конечныйга келем. Ошондо сиз келип паркка так 5-тен 49 өткөндө паркка киремин. Ошондо менин отработкам 9 саат 39 мүнөт болот экен. Күнүмдүк бир күндө 9 саат 10 саат грубо, анан жанагындай майрам күндөрү усиление десек болобу, ошондой кичине көбүрөөк иштеп каласыздарбы, кандай болуп калат? Жок. Кандай ошондой расписание болсо ошол убактында иштейсиң болду. Лишний иштебейсиң. Лишний иштебейсиң, 1 мүнөт дагы. Жок. Өзүң ишиңди так аткардыңбы, болду. Саат убагы менен. 1 секунд 1 мүнөт кечигүү болбойт. Жок, кандай болбойт. Мына, достор, көрдүңүздөрбү? Анан эми жолдо жүргөндө нарушение кылбаш керек дейсиз. Анан пассажирлар мисалы анча майыптар чыгып калат. Кандай болот аны? Инвалидный коляскач келгенде акта кнопкасы бар, вызовты басканда келесиң. Водитель өзү келет. Эшикти ачасың, ооба водитель келип эшик ачылган келесиң да, пандус деп коюп. Пандус ачылат. Бул нар жака ачылат, а? Ачылат. Тартып ачасың. Ачып туруп, менен инвалидти жүктөйсүң, Инвалидтин атайын өзүнүн, мынакей. Инвалидный место экен да бул жер ошондо, а? Элге келип ошого коесуң. Бул жана спинкасы экен да артындагы. Болду, анан сурайсың сен кайсы остановкадан түшөсүң. Мына, достор. Ошол остановкага келгенде, остановкадан кайра деле ушул чыгарып түшүрүп коесуз. Мына, көрдүңүздөрбү? Водительдин обязанности, жоопкерчилиги канчалык оор. Анан бөлө видеонун аягына чейин мен сизден акыркы суроо. Бул официалдуу иш. Официалдуу иш. Пенсияга чыкса болот. Пенсияга чыкса болот. Мен жаңылбасам 20 жыл бесперерывно иштесем пенсияга чыгасың. Пенсияга чыгасың. Пенсияга чыккандар барбы Кыргызда? Кыргыздардан бар пенсияга. Канча менен чыгат? Мисалы, биринчи чыкканда жакшыда чыгат болду. 15 миң болобу? Же андан өйдөбү? Андан өйдө да болуп калсын. Точно биле баягы сураган сүйлөшкөн жокмун азыр. Анан эме боюнча айлык канча ошону айттың? Азыр көрүүчүлөргө эң кызыктырган жери ушу айлык маянасы канча? 1 айлык оклад, анан кыскасын айтканда 1 айда картаңызга таптаза канча түшөт? Айлык мындай, бизде саат боюнча мына 9 саат 39 мүнөт ошону меники 5-разряд. 5-разряд. 5-разрядка 262 рубльдан жазылат. Саатыга? Андан сырт дагы премиялар болот да. Премиялар болот. Премия болот, анан ночтой иштегенге дагы төленет. Ночлукту себеби кыйыныраак. Ночной смена аныкы. Кошулат. Ошентип кошулуп отуруп, азыр эми мен өзүң айтмакчы отпускада болдум, жаңы эле чыктым жумушка. Анан отпускадан алдыңкы эмем бар, квитогум бар. Ошону мен сага сүрөткө тартып жөнөттүм. Видеонун аягына чыгарып коесуң. Болду бөлө. Мына, туугандар, көрдүңүздөр, айлык, маяна, отпуска дагы бар беле? Отпускна обязательно. Отпускна картаңызга канча түштү, ошону айтып коюң. Так, 1 жылда 42 күн отпуска бар.
42 күн отпуску бар. 42 күн отпусканын 2-ге бөлүп чыксаң болот, например, 20. Бир жылда 2-ге бөлүп, ба? Бир жылда 2-ге бөлүп чыксаң болот. Анын эми меники 2-ге бөлүп чыкканда где-то 100дөн ашат отпускной. Отпускной 100дөн ашат. Мана туугандар. Бир жылда отпускной өз эле 100 000 рубль. Андан сырт ар 6 ай сайын премия берет. Премия берет. Канча берет премия? Так, бир жыл стаждагыларга где-то 15 000 башталат. Анан жанагындай майрамдык дагы берет болуш керек, а? Мисалы. Майрамдык берет. Жандай жокпу? Жаңа жылда кичине подарка кылышат болду. Майрам күнү иштесең, эмен заработный эмен ошо күнгө двойной төлөнөт ошо. Аха. Мына достор, мен видеонун аягында бул кишинин бир айлык баянасы тууралуу, мындай айтканда оклад тууралуу сиздерге скрин кылып чыгарып берем. Энди ушу Кыргызстандан келем, ушул жакта иштейм дегендерге кандай мындай мотивация, кандай бир эме берет элеңиз? Келип иштесе болот Кыргызстандан. Ушул жерде жүргөндөрдө да иштесе болот, иштесең жакшы. Кайсы жерде иш болсо иштесең, майыны чыгарсаң, любой жерде жакшы болот. Өзүңдөн зайсың. Достор, туугандар, 1 мүнөт убактыңыздарды алам. Эгерде кимде ким регистрация, перевод паспорт, СНИЛС, иненен ушул сыяктуу документтерди турлайм десе, мен ылдыйга WhatsApp номерди калтырып коем. Кайрылсаңыздар болот. Жаркын айыжы 100% кепилдиги менен документтериңиздерди растап берет, достор. Анда эмесе көңүңүздөрдү ошо автобус тууралуу видеобузга бурабыз. Кудайга шүгүр, иш жерден эч кимди алдаган жокмун. Өз эле начальниктер мени шайлап коюптур бригадир деп. Бригадир кылып. Кудайга шүгүр, бригадирге дагы кичине акча кошуп берет. Мына, туугандар, көрдүңүздөрбү? Кыргызстанда 166да иштеп жүргөн менен. Салам 166. Мына, Кыргызстанда маршруткада, автобуста иштегендер келип иштесеңиздер болот. Мына, Бишкекте бул бөлөм маршруттук каттамда иштеп жүргөн. Автобусту кандай айдайт, жол жобосун бүт билет, пассажирлар менен кандай мамиледе кылыш керек. Азыр көрдүңүздөр, инвалидный немени кандай обслуживать этиш керек көрсөтүп берди. Эгер ушундай көргөн, билген, иштеп жүргөн туугандар болсо, мына келиңиздер, иштеңиздер. Бөлө сизге ийгилик. Анан эме автобуска орношуш үчүн эмеге Яндекске, жанагы Яндекс приложение бар го, Яндекске айтса, Мосгостранс 3 комбинат. 3 комбинат Мосгостранс десе, адресин чыгарып берет, ошол жерден оформление кылат ошол жерден. Азыр кыскасы бир эле жерден оформление кылат экен. Ошол жерден оформление кылып, ошол жерден обучение болот, ошол жерден анан парктарга бөлүп берет. Парктарга бөлүп берет. Кыскасын айтканда, Москванын полный булуң буржуга ишке бир жерден алат. Мына. Көрдүңүздөр туугандар. Мен ойлойм, толук маалымат алдыңыздар деп. Мына көрүп турасыздар баардыгына. Суроо жооптор болсо комментарийга жазып койсоңуздар, иншалла жооп бергенге аракет кылабыз. Анан сиздин WhatsApp-ыңызды калтырып койсокчу, анча-мынча дагы бир суроом бар эле деген анча-мынчалар болсо, сиздин WhatsApp номериңизди коюп коелу беле? Только сурооңуз чалсаңыздар жооп бере албай калышы мүмкүн, жазсаңыздар жооп берип коем иншалла. Жазса, только күндүзү сурооңуздар болсо берсеңиздер болот. Гүлбай, мен WhatsApp номерин калтырып коем. Сизге ийгилик беле? Ооматыңызды берсин. Ушу элдин кызматында ушу орус бир туугандарды ташып эсен аман пенсияга чыгып алам беле. Мынакей, көрдүңүздөр, мен автобусту сыртынан бир сыйра көрсөтүп коеюн. Мындай бежикти жакшынакай кылып коюп коет. Чыккан пассажирлар Санжаров Гүлбай Өмүрбекович экен деп атыңызды айтып кайрыла берет. Көрдүңүздөрбү достор? 203-чү метро Царицыно. Мынакей, бул жагында да толтура автобустар турат. Мен сиздерге толук так маалымат алып бердим деп ишенем, достор. Андыктан дагы бир жолу сиздерден өтүнөм. Эгерде кимде ким ушул Нуркейджи каналында биринчилерден болуп жаткан болсо, сиздер менен мен көптөгөн нерселерди, көптөгөн идеяларым бар. Ошолорду ушу Москва жергесинде мусапыр болуп эмгектенип жүргөн биздин бир туугандарга ушу кичине жардам катары ушундай багыт көрсөтүп, каерде кандай жумуш бар, ошондой эле ушу турмуш тиричилигине керектүү маалыматтарды сиздерге чыгарып берем деп ишендирем. Андыктан сөзсүз мени колдоп кеткенди унутпаңыздар. Подписация болуп, катталып, коңгуроо чону басып, астыга өзүңүздүн ой пикириңизди калтырсаңыз болот. Анда эмесе мен сиздер менен коштошомун, достор. Мен толук аты жөнүм Нурмбет Махаматилиев. Кийинки видеодон жолугушканча, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Буну алмаштырып койдуңузбу? Мына.
кийинки линияга даяр. Мен кеттим беле анда. Тынч болуң. Хоп, тур. Ак жол сизге дагы иштерге ийгилик. Хоп, рахмат беле. Жакшы. Клиенттер түшүп кирсин таксиге. Рахмат беле. Сүйлөшөбүз. Мына, достор. Мен анда эмесе кеттим.